Мына бүгүн биздин Төрөбай Бекиев атындагы орто мектебинде жалпы ата-энелер конференциясы болуп жатат. Конференциябыздын аталышы улут уңгусу уңгу жол деген темада болуп отурат. Кыргыздын атын алыска даңкын далайга угузган Чыңгыз Айтматов өзүнүн өмүрүндө мынтип эскерет. Кызык дейт. Мен эс тарткандан баштап эрезеге жеткенге чейин мага апам жомок айтат эле дейт. Апам уламыш айтат эле дейт. Атам макал лакап айтат эле, болгон окуяларды айтат экен. Ошонун таасирине мен жазуучу болуп калдым окшойт дейт да. Азыркы балдар ушунчалык боорум ооруйт аталар. Ушунчалык боорум ооруйт. Мен ушу бала болбой калганыма сүйүнөм азыркы замангачы. Себеби баарыбыз айтабыз, телефон ойнойт. Бирок балдардан ассак ашабыз, асты кем калбай өзүбүз ойнойбуз. Bir атанын 3 баласы болуптур. 3 баласына атасы аябай таланттуу экен, атанын 10 таланты бар экен. Ата бир жака кетип атып, алыска сапарга кетип атыптыр. 3 талантын бирөөсүнө бериптир. Мына талант саңа дептир. 3 талантын бирөөсүнө бериптир. Канча талант калды? 4 талантын дагы бирөөсүнө, бир баласына 1 талант берип, калганын өзүндө алып кетиптир. Айлар алга жылып, күндөр күнгө өтүп, бир күн атасы келиптир. Баягы биринчи канча талантты берди эле? 3 талантты берген баласына кана талант десе, ата-ана талант. Мындай кылдым, эшмат кылдым, ырдадым, бийледим, жасадым, коюнчу талантым бардыгын, талантым оңго жетти десе, дептир. Экинчиси сенчики десе, мен сиз канча талант берди эле экинчисине? 3 талант, ата мен бир аз жалкоо окшоймун. 3 талантыңыз 5 талант болду дептир. Жакшы балам 5 болсо да жакшы, 6. Сенчи десе, ата мен сизге аманатка кыянат кылбайм. Мен сиздин сөзүңүздү сактайм. Ошондуктан сиздин берген талантыңызды жерге көмүп салдым эле. Мына деп алып чыгыптыр. Алып чыкканда ата айткан экен да, кап балам. Мен сага туура эмес тарбия берген окшойм депчи. Көрсө, кээ бирге ата-энелер акыркы балдар баласы таланты көмүп салгандай, кээ бирге ата-энелер балдардын талантын көмүп салат. Сиздин эчтекени билбейт, эчтеке жарабайт, андайсың, мындайсың деген балаңызга Аллах Таала өзүнүн фитраты менен сөзсүз талант берет. Сиз врач бол дебең, сен эмне бол деп ойлоң. Сиз баланын кызыгуусуна азыр айтат, мындай деп бир атага өтө ыраазы болдум, жарым саат бөлөт экен баласына. Бирок статистика башканы айтып атат. Бүгүн статистика ата-энелер 24 сааттын ичинде баласына 15 минута убакыт бөлөт экен санап келгенде. 15 минутанын кандай десе, тур, сабагың кыл, малкара, кеч калба, мектептен келдиңби, эмне болду, эмне калпясың, түздөн, жана башка. Күндөгү балдардын уга берген сөздөр экен. Мен айтайын дегеним, ата-энелер, Кудай Таала бизге баланы бердиби? Балдарыбыздын талантын издейли. 10-11 класска барганда баш оорутабыз кесип жөнүндө. Эмне кайсыда окуйсуң деп? Жок, бул кечтин эң кеч калган кезибиз. Биз балабыздын талантын 1 класстан жада калса 1 класска чейин байкайлы. Бирок байкаш үчүн телефондон кичине алыстап бала менен баарлашалы. Жоңразы билдирип кетебиз. Ушул ата-энелердин атынан, айылдык кеңештин депутаттарынын атынан, айыл өкмөттүн аппаратынын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Жогорку деңгээлде өттү деп. Мына баарыңыздарга рахмат, чоң рахмат. Мына канча элдерди канча жашардык азыр мен өзүмдү башкача сезип отурдум да азыр. Сиздерге баарыңыздарга чынден соолук, узун өмүр, ушу берген билимиңиздер şu mektebimizde hiç kısa cemaat görmesin. Buna alttan geliyor, buna noktadan geliyor, muhtemelen. Size çok acıyor. Gelgen karamızın razı olsun. Özünde yaşlısın da. Ben de sıcak şimdi anlattım da. Şimdi az yakışmasa yakışır. Ama sizler
Antkeni men tayjimden korkçumum. Apa men barına korkum. Apa men hazırda korkum. Apa men büyük barına korkum apa. Apa şu sizler açı salbay kalganlardan beri tayjim meni dağı sizleri de kargap jiberet. Men bolsa emi düşündüm. Emniga açı salbay çıkanlardı. Atam o jakta başka ayal alıp eki balalı bol oturbayбы. Sen bolsa orup kalıpsın. Apa, uşu düşümde ardayım seni kucaktab, öpçü bacıktımdan cıttap durum bu apa. Apa uşu men kanatım bolsun, bir minut dağı to'xtab oysaqa uçup barat elem apa. Jo'da kalsa borondan dağı, shamaldan dağı, jagılgandan da korkpay bolчумун apa men. Apa maka akçanın, kiyimdi tamak artın gereği çok, maka siz gereksiz apa. Apa surunup kelçi, apa. Apa meri savuca içelim. Meri işteysen dağı. Meri yüz çok olsa dağı. Men seni bakalam apa, men 34 yaşında toldum apa. Apa men 34 yaşında toldum, suranam kelçi. Kelçi apa. Apa suranam kelçi.